34 bölüm. Жошия такка отурганда 8 жашта эле. Ал Иерусалимде 31 жыл падышачылык кылды. Ал теңирге жаккан иштерди жасап, өз атасы Дөөттүн жолу менен жүрдү. Оңго да, солго да бурулган жок. Ал падышачылыгынын 8-жылында өспүрүм кезинде эле атасы Дөөттүн кудайына кайрыла баштаган. Ал эми падышачылыгынын 12-жылында Жүйүт аймагы менен Иерусалимди бутканалардан, Ашейра мамыларынан, оюп жана куюп жасалган жасалма кудайлардан тазалай баштаган. Эл анын алдында Баалдардын курмандык чалынуучу жайлары менен алардын үстүндөгү күн буркандарын кыйратып, Ашейра мамыларын кыйып, оюлуп, куюлуп жасалган жасалма кудайларды талкалап, майдалап, туурап, гүлдөрүн аларга курмандык чалгандардын мүрзөлөрүнүн үстүнө сапырып жиберди. Буткана кызматчыларынын сөөгүн алардын курмандык чалынуучу жайларынын үстүндө өрттөдү. Ошентип ал Жүйүт аймагы менен Иерусалимди тазалады. Менашенин, Эпраимдин, Шимондун шаарларында, Атүгөл Напталынын тукумуна чейин жана алардын эң калган аймактарында болуп, курмандык чалынуучу жайларды кыйратып, Ашейра мамыларын кыйып, балбалдарды өрттөп, Исраил жериндеги бардык буркандарды талкалап, Иерусалимге кайтты. Ал падышачылыгынын 18-жылында жерин жана Кудай үйүн тазалаткан соң, өз Кудай теңиринин үйүн калыбына келтириш үчүн Ацалия уулу Шапанды, шаар башчысы Маасеяны, Жаахас уулу Жаах катчыны жөнөттү. Алар башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкияга келишип, элдин Кудай үйүнө алып келген күмүштөрүн тапшырышты. Ал күмүштөрдү эшик кайтарган лебилер Иерусалим тургундарынан, бүткүл Жүйүт менен Бенжаминден, Исраилдыктардан, Менаше менен Эпраим урууларынан чогултуп алышкан. Аларды теңир үйүн оңдоп жаткан жумушчуларга таратып бериш үчүн теңир үйүндөгү жумушчулардын башчыларынын колдоруна тапшырышты. Алар Жүйүт падышалары бүлүнткөн имаратты кайрадан жабыш үчүн, чегилген таштарды жана шырык үчүн жыгач сатып алууга күмүштү усталар менен куруучуларга беришти. Бул адамдар тапшырылган жумуштарды ак ниеттүүлүк менен иштешти. Аларды көзөмөлдөп турууга Мерари уулдарынан Жахат менен Обадия, Каат уулдарынан Захария менен Мешулам коюлду. Булар музыкалык аспаптарда ойной алган лебилер эле. Алар жүк ташуучулар менен ар кандай жумуштарды аткарган адамдарга көзөмөлдүк кылышты. Лебилердин ичинен катчылар, дарбазачылар, көзөмөлдөөчүлөр да бар эле. Теңир үйүндөгү күмүштөрдү алып жатканда, башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкия Теңирдин Муса аркылуу берген мыйзам китебин таап алды. Хилкия катчы Шапанга "Мен Теңир үйүнөн мыйзам китебин таап алдым" деди. Китепти Шапандын колуна берди. Шапан китепти падышага алып келип, ага мындай деген кабарды айтты: "Кулдарың сен буйруган жумуштардын бардыгын жасап жатышат." Алар Теңир үйүнөн табылган күмүштөрдү алып, иш башкаруучулардын жана жумушчулардын колдоруна беришти. Катчы Шапан падышага дагы башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкия "Мага мына бул китепти берди" деди. Шапан китепти падыша алдында окуду. Падыша мыйзам сөздөрүн укканда өз кийимин айрып жиберди. Анан падыша Хилкия менен Шапандын уулу Акикамга, Микейдин уулу Абдонго, катчы Шапанга, падышанын кызматчысы Асаяга мындай деп буйрук берди: "Мен үчүн, аман калган Исраил үчүн, Жүйүт үчүн бул табылган китепте жазылган мыйзам жөнүндө Теңирден сурагыла. Анткени ата-бабаларыбыз бул китепте жазылган сөздөр боюнча жүрбөй, Теңирдин сөздөрүн аткарбай койгондуктан, Теңирдин бизге болгон каары күчтүү." Ошондо Хилкия менен падышанын кишилери кийим кайтарган Хасранын уулу, Токаттын уулу Шалумдун аялы Хулда деген пайгамбар аялга барышты. Ал аял Иерусалимдин 2 бөлүгүндө жашачу. Алар бул тууралуу аялга айтышты. Аял аларга мындай деди: "Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Силерди мага жиберген кишиге айткыла. Теңир мындай дейт: Эми мен Жүйүт падышасынын алдында окуп берген китепте жазылган алааматты бул жерге каптатам жана бул жерде жашагандарды каргышка калтырам. Анткени алар мени таштап, башка кудайларга жыпар-жыттуу зат түтөтүшүп, өз колдору менен кылган кылмыштары менен мени каардантышты. Менин каарым алар турган жерде жалындап күйөт, өчпөйт. Ал эми Теңирден сурап билүүгө жиберген Жүйүт падышасына мындай айткыла: Китептеги сен уккан сөздөр тууралуу Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Бул жер тууралуу, анда жашагандар тууралуу китепте жазылган менин сөздөрүмдү угуп, менин алдымда жүрөгүңдү жоошутуп, башыңды ийгендиктен, кийимиңди айрып, өкүнүп, ыйлап, менин алдымда моюн сунгандыктан сенин үнүңдү уктум. Мен сени өз ата-бабаларыңа кошом. Сен тынчтык менен коюласың. Сен жашаган бул жерге, анда жашаган элге мен жибере турган алааматтарды сенин көзүң көрбөйт." Падышага Теңирдин жообун жеткиришти. Падыша Жүйүт аймагы менен Иерусалимдеги бардык аксакалдарды чакырууга чабарман чаптырды.
Ошондо падыша аны менен кошо баардык жүйүт эли, Иерусалимдин тургундары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, кичине дебей, чоң дебей бүт эл Теңир үйүнө келишти. Ал Теңир үйүнөн табылган мыйзам китептеги баардык сөздөрдү угуза окуду. Падыша өз ордунан туруп, Теңирдин жолу менен жүрүш үчүн чын жүрөктөн, бүт жан дилинен анын осуяттарын, мыйзамдарын, көрсөтмөлөрүн аткарыш үчүн, бул китепте жазылган келишим сөздөрүн аткарыш үчүн Теңирдин алдында келишим түздү. Анан падыша Иерусалимде жана Бенжамин жеринде жашагандардын баардыгына муну иш жүзүндө аткарууну буйруду. Ошондон кийин Иерусалим тургундары өз ата-бабаларынын Кудай Теңиринин келишими боюнча жашай башташты. Ошентип Жошия Исраил уулдары табынган баардык жерлердеги жийиркеничтүү нерселерди алып таштады. Исраил жеринде жашагандардын баардыгына өз Кудай Теңирине кызмат кылууну буйруду. Анын көзү өткөнчө алар өз ата-бабаларынын Кудай Теңиринен баш тартышкан жок. 20-бөлүм. Анан мен асмандан түшүп келе жаткан периштени көрдүм. Анын колунда түпсүз туңгуюктун ачкычы жана чоң чынжыр бар эле. Ал шайтан жана иблис болуп эсептелген байыркы жылаанды, ажыдарды кармап алып 1000 жылга чынжырлап койду. 1000 жыл өткөнгө чейин элдерди азгырбасын деп, ал аны түпсүз туңгуюкка кулатып чүрүп камап салды. Анын үстүнөн мөөр басып койду. Ал ошондон кийин гана бир аз убакытка бошотулууга тийиш эле. Анан мен тактыларды жана аларда отургандарды көрдүм. Аларга сот жүргүзүүгө укук берилди. Ошондой эле мен Ыйсаны күбөлөндүрүшкөнү үчүн жана Кудайдын сөзү үчүн баш алынгандардын жандарын жырткычка жана анын бейнесине табынбаган, өздөрүнүн чекесине да колуна да белги койдурбагандарды көрдүм. Алар тирилип, Машаяк менен бирге 1000 жыл падышачылык кылышты. Калган өлгөндөр 1000 жыл өткөнгө чейин тирилишкен жок. Бул биринчи тирилүү. Биринчи тирилүүгө катышкан адамдар бактылуу жана ыйык адамдар, экинчи өлүм алардын үстүнөн бийлик кыла албайт. Алар Кудайдын жана Машаяктын ыйык кызмат кылуучулары болушат жана аны менен бирге 1000 жыл падышачылык кылышат. 1000 жыл өткөндөн кийин шайтан камалган жеринен бошотулуп, жердин 4 тарабында жашаган элдерди, Гог менен Магогту азгыруу үчүн чыгат. Аларды согушка чогултат. Алардын саны деңиз кумундай көп. Алар дүйнөнүн 4 тарабына чыгып, ыйыктардын кошуунун жана Кудайдын сүйүктүү шаарын курчап алышты. Ошондо асмандан Кудайдан от түшүп аларды өрттөп жиберди. Ал эми аларды азгырган шайтан күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылды. Ал жерде жырткыч жана жалган пайгамбар бар. Алар күнү түнү түбөлүк кыйналышат. Анан мен чоң ак тактыны жана анда отурганды көрдүм. Анын жүзүнөн асман менен жер качты. Аларга орун табылбай калды. Ошондо мен тактынын алдында турган өлгөндөрдү, чоңдорду да кичинелерди да көрдүм. Китептер ачылды, дагы бир китеп ачылды. Ал өмүр китеби эле. Өлгөн адамдар китепте жазылгандар боюнча өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту. Ошондо деңиз өзүндөгү өлгөн адамдарды кайрып берди. Өлүм жана өлгөндөр жаткан жайда өздөрүндөгү өлгөн адамдарды кайрып беришти. Ар бир адам өз иштерине жараша соттолду. Анан өлүм жана өлгөндөр жаткан жай күйүп турган көлгө ыргытылды. Күйүп турган көл экинчи өлүм. Ал эми ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал күйүп турган көлгө ыргытылды. Экинчи бөлүм. Ошондуктан бул осуят силер үчүн, ыйык кызмат кылуучулар. Эгерде силер тил албасаңар, менин ысымымды даңктоону жүрөгүңөргө кабыл албасаңар, дейт Себайот Теңир. Анда мен силерге каргыш жиберем. Силердин батаңарды каргышка айландырам. Азыр эле каргая баштадым. Анткени силер буга жүрөгүңөрдү бургуңар келбей жатат. Мына мен силердин тукумуңарды каргайм, бетиңерге кык чачам, бетиңерге майрамдарда чалган курмандыктарыңардын кыгын чачам. Силерди ошолор менен кошо ыргытышат. Мен бул осуятты силерге өзүмдүн леби менен түзгөн келишимимди сакташ үчүн бергенимди ошондо билесиңер, дейт Себайот Теңир. Мен аны менен түзгөн келишимим өмүр жана тынчтык келишим эле. Мен аны ага менден коркуп жүрсүн деп бергем. Ал менден коркчу. Менин ысымымдын алдында титиреп турчу. Чындыктын мыйзамы анын оозунда эле. Анын тилинде жалганчылык болгон эмес. Ал мени менен тынчтык жана чындык жолунда жүрдү. Көп адамдарды күнөөдөн бурду. Анткени ыйык кызмат кылуучунун оозу билимди сакташ керек. Мыйзамды анын оозунан издешет, анткени ал Себайот Теңирдин кабарчысы. Бирок силер жолдон чыгып кеттиңер. Мыйзамды үйрөтүүдө көп адамдарды адаштырдыңар. Леби менен түзүлгөн келишимимди буздуңар, дейт Себайот Теңир. Ошондуктан мен да силерди баардык элдердин алдында жек көрүндү, кемсинтилген эл кылам.
Анткени силер менин жолдорумду сактабай жатасыңар. Мыйзам иштеринде бет карамалык кылып жатасыңар. Бардыгыбыздын атабыз бир эмеспи? Бардыгыбызды бир эле Кудай жараткан эмеспи? Анда эмне үчүн ата бабаларыбыздын келишимин бузуп, бири-бирибизге ишенимсиз болуп жатабыз? Жүйүт ишенимсиздик кылып жатат. Исраил менен Иерусалимде жийиркеничтүү иштер болуп жатат. Анткени жүйүт өзү сүйгөн ыйык мыйзамды, Теңирдин мыйзамын бузду. Чоочун Кудайдын кызына үйлөндү. Жакыптын чатырларынан ушундай кылган адамды ал сакчы болобу, жооп берүүчү адам болобу, Себайот Теңирге курмандык чалуучу адам болобу, Теңир жок кылат. Силер муну да кылып жатасыңар. Теңирдин курмандык чалынуучу жайына ый жана зар муң менен көз жаш төгүп жатасыңар. Бирок ал мындан ары тартууңарды карабайт. Силердин колуңардан курмандыктарды кабыл албайт. Силер эмне үчүн деп сурап жатасыңар? Анткени жаш чагыңда алган аялың экөөңөрдүн ортоңордо Теңир күбө болгон. Ал сенин өмүрлүк жолдошуң жана никелүү аялың болгонуна карабастан, сен ага ишенимсиздик кылдың. Бирок ичинде өзгөчө руху бар бир адам ушундай кылган эмес беле? Ал адам эмне кылды эле? Ал Кудайдан тукум алууну каалаган. Ошондуктан рухуңарды сактагыла. Эч кимиңер жаш чагыңарда алган аялыңарга ишенимсиздик кылбагыла. Ким аны жек көрүп кетирип жиберсе дейт Исраилдин Кудай Теңири, ал өзүнүн кийимин булгайт дейт Себайот Теңир. Ошондуктан өз рухуңарды сактагыла жана ишенимсиздик кылбагыла. Силер Теңирди сөзүңөр менен каардантып жатасыңар да, анан биз аны эмне кылып каардантып жатабыз дейсиңер? Силер аны мыйзамсыздык кылган ар бир адам Теңирдин көз алдында жакшы, ага ушундайлар жагат же болбосо акыйкат Кудай кана дегениңер менен каардантып жатасыңар. 19 бөлүм. Ушундан кийин Пилат Ыйсаны камчы менен сабаттырды. Аскерлер тикенектен тааж өрүп, Ыйсанын башына кийгизишти да үстүнө кочкул кызыл түстөгү чапан жабышты. Анан алар «Салам жүйүт падышасы» деп аны жаакка чапкылашты. Пилат кайра сыртка чыгып, «Аны силердин алдыңарга алып чыгам. Бирок билип койгула, мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун» деди. Ошондо башына тикенек таажы, үстүнө кочкул кызыл чапан кийген Ыйса сыртка чыкты. Пилат аларга «Мына ал адам» деди. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен алардын кызматчылары Ыйсаны көрүшкөндө «Аны айкаштыгачка када, айкаштыгачка када» деп кыйкырышты. Пилат аларга «Алып кеткиле да өзүңөр кадагыла, мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун» деди. Жүйүт башчылары ага мындай деп жооп беришти: «Бизде мыйзам бар, ошол мыйзам боюнча ал өлүүгө тийиш, анткени ал өзүн Кудайдын уулумун деп айтып жатат». Пилат бул сөздү укканда мурункудан да катуу коркуп кетти. Кайра ак сарайга кирип Ыйсадан «Кайсы жерденсиң?» деп сурады. Ыйса ага жооп берген жок. Ошондо Пилат ага «Мага жооп бергиң келбейби? Сени айкаштыгачка кадатуу же бошотуп жиберүү да менин колумда экенин билбейсиңби?» деди. Ыйса ага «Асмандан берилбесе менин үстүмдөн эч кандай бийлик кыла алмак эмессиң. Ошондуктан мени сенин колуңа салып берген адамдын күнөөсү көбүрөөк» деп жооп берди. Ошол убакыттан тартып Пилат Ыйсаны бошотуунун жолун издей баштады. Бирок жүйүттөр «Эгерде аны бошотуп жиберсең, анда сен Рим падышасынын досу эмессиң. Өзүн падыша эсептеген адам Рим падышасына каршы» деп кыйкырышты. Пилат бул сөздү укканда Ыйсаны сыртка чыгартты. Анан ал грекче «Литостротон», еврейче «Габбата» деп аталган аянттагы сот тагына отурду. Бул таш аянт деп которулат. Ошол күн Пасах майрамынын алдындагы жума күнү эле. 6 саат чамасы болчу. Пилат жүйүттөргө «Мына силердин падышаңар» деди. Бирок алар «Жогот, жогот аны айкаштыгачка када» деп кыйкырышты. Пилат алардан «Падышаңарды айкаштыгачка кадайынбы?» деп сурады. Башка ыйык кызмат кылуучулар ага «Рим падышасынан башка падышабыз жок» деп жооп беришти. Акырында Пилат Ыйсаны айкаштыгачка кадатуу үчүн алардын колуна салып берди. Алар Ыйсаны алып кетишти. Ыйса өзүнүн айкаштыгачын көтөрүп баш сөөгү деп аталган жерге жөнөдү. Бул жердин еврейче аталышы Голгофа. Аны ошол жерде айкаштыгачка кадашты. Ыйсанын эки жагына дагы эки адам айкаштыгачка кадалды. Пилат тактайча жасаттырып анын бетине «Назареттик Ыйса, жүйүттөрдүн падышасы» деп жаздырды да айкаштыгачтан өйдө жагына илдирип койду. Бул жазууну жүйүттөрдүн көпчүлүгү окушту, анткени Ыйса айкаштыгачка кадалган жер Иерусалим шаарынан алыс эмес болчу. Жазуу еврей, латын жана грек тилдеринде жазылган эле. Жүйүттөрдүн башкы ыйык кызмат кылуучулары болсо Пилатка мындай дешти: «Жүйүттөрдүн падышасы деп эмес, ал мен жүйүттөрдүн падышасымын деди деп жаз». Пилат аларга «Болду, жазарымды жаздым» деп жооп берди. Аскерлер болсо Ыйсаны айкаштыгачка кадагандан кийин анын кийимин бөлүп алышты. Анын кийимин 4 аскер бөлүп алды. Анын узун көйнөгүн да алышты. Ал тигилген эмес, токулган көйнөк эле. Ошондуктан алар бири-бирине «Муну айрыбай өкчөмө ташыргытып, кимге тиерин билели» дешти.
Ыйык жазуудагы менин көйнөгүмдү өз ара бөлүп алышты, менин кийимим үчүн өкчөмө таш ыргытышты деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду. Аскерлер ушундай кылышты. Иса кадалган айкаш-тыгаштын жанында анын энеси, тайжеси, Клеопанын аялы Мариям жана Магдалалык Мариям карап турушкан эле. Иса энесин жана анын жанында турган сүйүктүү шакиртин көргөндө, "Аял, бул сенин уулуң" деди. Андан кийин шакиртине "Бул эми сенин энең болсун" деди. Ошол убакыттан баштап ошол шакирти Исанын энесин колуна алды. Ошондон кийин Иса баары аткарылганын билип, "Суусадым" деди. Ыйык жазуудагы сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошол жерде ачуу ичимдик куюлган бир идиш турган эле. Аскерлер ага соргучтум алып, аны иссоп бутагына байлап Исанын оозуна такашты. Иса аны таткандан кийин "Аткарылды" деди. Анан анын башы шылк ете түштү. Ошентип ал жан берди. Ал күн жума күн болгондуктан жүйүттөр алардын ишембиге чейин айкаш-тыгачта калышын каалашкан жок. Ошондуктан алар Пилатка барып, алардын буттарын сындырып, өздөрүн жыгачтан чүртүп салуусун суранышты. Анткени ал ишемби күн улуу күн эле. Ошентип аскерлер келишти да Исанын жанында кадалган эки адамдын буттарын сындырышты. Исанын жанына келип, анын өлүп калганын көрүшкөндө, анын бутун сындырышкан жок. Бирок аскерлердин бири Исаны найза менен кабыргага сайды. Ошол замат кан менен суу акты. Муну өз көзү менен көргөн адам күбөлөндүрүп жатат жана анын күбөлөндүрүүсү чындык. Ал өзүнүн чындыкты айтып жатканын билет. Ал силердин да ишенип калышыңар үчүн күбөлөндүрүп жатат. Ыйык жазуудагы "анын сөөгү сындырылбасын" деген сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ыйык жазуунун дагы бир жеринде алар өздөрү найза менен сайган адамды көрүшөт деп жазылган. Андан кийин Ариматаялык Жусуп Пилаттан Исанын сөөгүн айкаш-тыгачтан чүрүп алууга уруксаат сурады. Ал Исанын шакирти эле, бирок жүйүттөрдөн корккондуктан ишенгенин жашырып жүрчү. Пилат уруксат берди. Жусуп барып сөөгүктү чүрүп алды. Бир жолу Исага түн жамынып келип кеткен Никедим да ушул жерге келди. Ал жыпар жыттуу смирна майы менен алой чееринин аралашмасынан 100 фунттай ала келди. Алар жүйүттөрдүн сөөгүк коюу салты боюнча Исанын сөөгүн жыпар жыттуу май менен майлап кепиндешти. Иса айкаш-тыгачка кадалган жерде бир бак бар эле. Ал бакта эч ким койло элек бир мүрзө бар болчу. Ал күн жүйүттөрдүн жума күнү болгондуктан, анын үстүнө мүрзө жакын болгондуктан, алар Исанын сөөгүн ошол мүрзөгө коюшту.